Уважаемые подписчики, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мен сиздерге мына ушул видеодо көрүп турган чакан темирден курулган навестин материалдык чыгымдары, жалпы ушул навеске кеткен чыгымдар боюнча маалымат бермекчимин. Бул навестин узун туурасы узуну 7,20 метрге, туурасы 5, бийиктиги куюлган стяжкадан ошо өдөгө чейин 3 метрди түзөт. Бул сиздер көрүп турган навес бүгүнкү күндө 2021 жылдын канчасы эле бүгүн? Бүгүн 16 июнь 2021 жыл. Өзүңүздөр билгенде мен числону неге айтып атам, анткени базарда курулуш материалдардын баасы күндөн күнгө кымбаттап көтөрүлүп атат. Узун турасы 7,25, бийиктиги 3. Бул навес атайын бул жерге мына ушул жерге 3 очок курууга ылайыкташтырылып жасалган. Дал ушул жерге бул дубалдан бул жакка карап 3 очок куруу максатында навес курулду. Үстү ферма түйүнү көрүп турасыздар. Анан эң үстү тунике менен жабылган. Бул жаңы эле курулуп бүттү бүгүн. Мына астына ушул стойкалардын түбүнө цемент куюлуп катыруу максатында жасалды. Слив каналдар көрүп турасыздар. Оңгоон профиль стойкалары, бул жерде жалпы 6 стойкасы бар. Андан сырткары дал ушул эле оңгоондон ушул белдигине дагы кеткен. Үстүндө болсо бул жакка ушул жамгырдын суусу ылдый түшө турган уклон болуп ферма жасалган. Бул жактан көрсөтүп коеюн. Дал ушул сиздер көрүп турган чакан темирден курулган навестин бардык материалдык чыгымдары канча сомго барабар болгонун бүгүн сиздер менен так эсептейбиз. Бул жерде биз мына ушул астыда куюлуп турган цементтен баштап стойкасы, профиль, слив каналдар, туникеси, ушул ферманын материалдары, тиги жерде көрүп аткан гүлдөрүнөн бери электрод, болгарка, устаакы, кыскасы не чыгым болгон болсо ошонун бардыгын эсептейбиз. Бирок мен маалымат катары бир нерсени айта кетишим керек. Бүгүнкү күндө базарда курулуш материалдардын баасы болуп көрбөгөндөй 2 эселеп кымбаттап көтөрүлүп атканын дагы белгилеп кетишибиз керек. Ошондуктан бул жерде мындай неге мынча кымбат бүттү деген суроо болушу мүмкүн. Ошого карата мен айтып коеюн. Көрүп турасыздар, дагы бир жолу айтам. Узундугу 7,20, туурасы 5, бийиктиги 3 метр. Бул жерге мына ушул жерге стяжка болуп туруп 3 очок куруу планы бар. Дал ушул навестин бардык чыгымдарын бүгүн сиздерге мен сом менен дагы, доллар менен дагы эсептеп так көрсөтүп берем. Андыктан дал ушул видеонун аягына чейин бизден алыстабай турсаңыздар болот. Мен дагы бир нерсени кошо кыстарып кетейин. Эгерде сиздер дагы югура турган болсоңуздар, бул жер негизи чакан 6 сотукту түзгөн жер участкасы. Коңшу менен болгон чегаранын ортосуна мына ушул жерге котельный курулган. Тагыраагы печкеге от жага турган котельный мына ушул ортолукта. Сыртка чыгып бул жактан отту жагат, анан ичкерде паровой кызып. Дал ушул үйдүн паровой боюнча дагы өзүнчө материал жасап көрсөтөм буюрса алдыда. Андыктан биз бүгүн дал ушул темирден курулган чакан навес боюнча гана сөз кылабыз. 7,20га 5, бийиктиги 3. Бардык материалдык чыгымдар азыркы учурдагы базар баасы менен эсептелген чыгымдарды, прайстарды толук эсептеп көрсөтөбүз. Анда бизден алыстабай туруңуздар. Дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Эгерде сиздердин дагы кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Дал ушундай навести балким темирден кылбай, жыгачтан кылса, соснадан кылса же теректен, шарт болсо бамбуктан кылса болобу деген дагы суроолор болушу мүмкүн. Ошондой ойлорду жазсаңар болот. Кайсынысы арзан, кайсынысы ыңгайлуу? Балким жыгачтан арзаныраак түшөт, бирок мен айтып атпайм 3 очок болот деп. Жыгачтан болсо, бирок баягы өрт коопсуздугуна бир аз кооптуулук жаралып калышы мүмкүн. Ал эми темирден андай маселе анчалык боло бербейт. Андыктан сиздер да ой пикирлерди жазыңыздар. Эгерде сиз ушундай навес куруш керек болгондо, эмнеден курмаксыз? Темирденби, жыгачтанбы же башка
Ой пикирлерди жазгыла. Мындан сырткары дагы кандай курулуштарды, эмнелерден чыгымдарын билгиңиздер келет, же болбосо биздин каналдан дагы кандай видеолорду көргүңүздөр келет. Ошолор боюнча жазсаңыздар, биз сиздер айткан боюнча. Так, бул азыркы сиздер көргөн навестин үстүнөн көрүнүшү. Көрүп турасыздар. Туникеси, стойкалары үстүнөн бул экинчи кабаттан караганда мына ушундай көрүнөт. Эмесе биз материалдык чыгымдарды эсептөөнү баштайбыз. Мен башында дагы бир жолу кулактандыруу катары айта кетейин. Бүгүнкү күндө курулуш материалдарын саткан базарларда курулуш материалдардын баасы болуп көрбөгөндөй кымбаттап жатат, айрыкча темирдин баалары. Ошондуктан бул мынча кымбат эсептелип калды деген суроолор болушу мүмкүн. Мен ушул нерсени башында эскертип кетейин. Баа чындап эле кымбат. Буюрса мен кийинки видеолордо ушул базардагы темирлердин баасын, курулуш материалдарынын баасын дагы сиздерге билип бергенге аракет кылам. Так, анда баштайбыз. Бул жерде 4 стойка көтөрүлгөн, билесиздер, оңгон профилден, андан сырткары белдигине дагы кеткен ошол эле профилден. Мындан жалпы 34 метр кеткен, оңгон профиль 34 метр, ар бир метри 800 сомдон 27200 сом. Угольник, 4-чү размердеги угольник мындан 108 метр кеткен жалпы. Бул баягы үстүндөгү жабылган уклон болуп жабылган фермаларга кеткен угольниктер. 108 метр, ар бир метри 100 сомдон 10800 сом. Профиль размер 3.2. 3.2 профилден бул жерде 72 метр кетиптир. 72 метр, ар бир метри 100 сомдон бул дагы 7200 сомго барган. Профиль 5.3 размер, 5.3 размер мындан 13 метр кеткен, ар бир метри 240 сомдон 3120 сом. Так, каркас бүттү. Эми туникеси, үстүн жапкан туникени айтайлык. Коричневый түстөгү тунике. Бул 42 метр квадрат деп жазылыптыр, бирок ар бир метри 1,09 тура келет экен. 42 метр квадрат, ар бир метр квадраты 350 сомдон тура келип, ошондо 14700 сомго барабар болгон туникенин баасы. Слив, тагыраагы туникеден жамгыр агып түшүп келип туруп, ошол слив каналга түшүп, анан кийин жамгырдын суусу жерге түшөт. Муну аркылуу бул слив 7,2 метрге, ар бир метри 170тен 1224 сом сливке кеткен. Андан сырткары бул жерде баягы карказдын белиндеги гүлдөрдү билесиздер, ошол гүлдөрү ар бир штугу 120 сомдон бул жерде 12 даана гүл кеткен. Бул 1440 сомго барабар. Электрод, 1,5 пачка электрод кеткен, ар бир пачкасы 480 сомдон бул 630 сомго барабар. Болгарка, темирди кесип башка кылганга бул болгарканын ташы. Болгарканын ташы бул жерде жалпы 4 дана таш кеткен, диска 50 сомдон 200 сом. Сиздерге мен көрсөттүм, стойкалардын түбүнө ушул бекемдөө үчүн цемент куйган болчу. Бул жерде 100 килограмм цемент кеткен. Ал эми шагал эшигинин алдында былтыркыдан калган шагал бар экен, ошону иштетиптир. Шагал аз эле кеткен болуш керек, бир 2 араба, балким 3 араба дегендей. Так, цемент 700 сом. Саморез, бул жерде саморез туникени ушул профилерге катырган саморездин бул жерде 3 размерде 3 саморез экен. Бул жерде бир пачка 420 сом экен саморездин бир пачкасы. Так, андан сырткары жанагы слив каналдын бир наркы чекесин жапканга, по-моему, бул жерде силикон иштетишкен. Силикондун бир данасы 150 сом. Ошол эле сливдин дуал тарабын жапканга заглушка деп жазыптыр, 70 сом заглушкага. Андан сырткары бул тарабына болсо, билесиздер, баягы жамгырдын суусу агып түшө турган но, тагыраагы ошто аны карнай деп коет. Карнайдын үстүнкү тарабы баранкасы типа. Ошол баранкасы 50 сом. Так, ошентип темирдин баасы асманды чапчып отур. Ушул чакан навеске, 7-2-ге 5 навеске жалпы материалдык чыгым, темирдин баасы чыгымы, темир материалдардын чыгымы 67904 сомго барабар болгон. 67904 сомго барабар болгон. Аны менен бирге бул жерде эми биз уста акыны дагы кошуп айтып кетели. Устанын акысы бул жерде периметрлерде дагы бир сыр айтып берейин. 7-2 узуну, туурасы 5, бийиктиги 3. Стяжкадан
өдөгө карап эсептегенде. Уста мунун ар бир метрин 2,5 миң сомдон жасайм деди. Ошондо 7,2 метрди 2,5 миңге көбөйткөндө 18 миң сомго жасаптыр. Устанын акысы 18 миң сом. Бирок 3 күндө бүтүп кетиптир. Устага бали деш керек. Жалпы ошондо устанын акысы менен материалдардын акчасын бардыгын кошкондо 85,904 сом. 85,904 сом жалпы мына ушул сиздер көргөн навеске кеткен. Бул навестин ичине 3 очок, чакан, тапчан курулат. Буюрса алар курулгандан кийин аны дагы көрсөтөм. Бая айтып өткөндөй, сиздер комментарийге дагы калтырыңыздар. Эгерде ушул навести жыгачтан кылганда, жыгачтан курганда балким азыраак акча кетет деле жолусом, дагы башка кандай курулуш материалдары менен дал ушундай навести курганга болот. Видео сизге жаккан болсо, тааныштарыңызга биздин ссылканы жөнөтүп, класс басып, ой пикирлерди, каалоо тилектерди, сунуштарды, дагы эмнелерди көргүңүз келсе, мына ошол нерселердин баарын биздин комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Борон медиа каналы дайыма элге керектүү, элге пайдалуу гана видеолорду чыгарабыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кийинки видеодон жолугушканча амандыкта болуңуздар.